Кыш күйүп жүргөн адамдар билет. Кыштын растворду ылай жасаганы эң татаал, эң кыйын жери ошол. Кармасаңыз бир дагы температура жок. Муздак бойдон турат. Жасай турган болсоңуздар, ушундай кылып туруп эле жасаңыздар. Кызыктар боло берет да. Болгарканын күчү жеткенине де тим эле мындайча айтканда күчү артып да калат. 2,5 киловатт. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен көрүшкөнгө абдан кубанычтабыз. Жана да жүрөгүбүз толкундонуп турат. Сиздерге көрсөтө турган да бир жаңылыгыбыз бар. Бул жаңылык менен тааныштырып кетели. Сиздер менен ар дайым жакшы маалымат, жакшы жаңылыктарды бере беребиз. Жана да жакшынын жакшысы, жаңынын жаңысы, Кудай кааласа. Болгон жаңылыктарды кайра кайталабайбыз. Азыр сиздерге сөзүбүздү азайталы. Азыр сиздерге көрсөтө турганыбыз бул ылайды аралаштыра турган аппарат. Мен артында, мен жанымда турган ошо ылай аралаштыруучу аппарат. Бул ылай аралаштырган аппарат эми сиздерге тааныштырайлы. Бул өзү болгарка 2 киловаттык болгарка турат. Бу жерде 40ка 40 жолу айланган атяк, 1 жолу айланган редуктор турат. Анан насос турат. Ар жагында насос менен анан бияктан кургак топуракты сала беребиз, ар жактан ылай болуп чыга берет. Эми сиздерге ошолорду тааныштырайлы. Бул жерде суу турат. Суу берге түшөт. Бул суу бул жакка кетет. Бул водопроводдон кошулган эмес, бул өзүнчө насос менен келет бул суу. Өзүнчө насос менен келет. Бул болсо аралаштырат, ар жактан суу чыгат. Бул болсо крайник менен ачып жабып настройка кылып турасыздар. Бул эми кыш куйганда кыштын эң кыйын жери, эң оор жери кыш күйүп жүргөн адамдар билет. Кыштын растворду ылай жасаганы эң татаал, эң кыйын жери ошол жер. Ошол жерин жеңилдеткенге аракет кылдык иншалла. Эми сиздерге көрсөтүп тааныштырайлы. Бу жерде включатели бар. Муну бураганды иштейт. Жана сиздерге мунун кичине өмүр баян тарыхын айта кетейли. Мунун иштегенине быйыл 5-чи, быйыл 6-чы жылга кетип атат. Бул глина мешалка деп коет. Топурак ылай аралаштырган аппарат. Быйыл 6-чы жылга кетип атат. Болгарканын иштегенине да быйыл уже 5-чи, 6-чы жыл. Ошондо койгонбуз, ошодон ушулга чейин иштеп келе жатат. Ушул туугандар, эми силерге ылайдын чыгып атканын көрсөтөйлү. Көрүңүздөр да жана ушул нерсени өзүңүздөр эле үй шартында эле жана да колго эле жазып алыңыздар. Бул абдан жеңил, оңой, белиңерге, бутуңарга күч келбейт дегендей. Азыр мен сүйлөп алайын. Бул болгаркадан анан биз сүйлөгөнгө убактыбыз болбойт. Шум болуп туруп эч нерсе угулбай калат.
ушул туугандар. Ушул туугандар ылайдын аралаштырганын көрсөттүк силерге, Кудай кааласа. Бул өзү бир 15 минуттан тегерегинде болду бул ылайдын чыкканы. Ылайдын чыкканы 15 минутта болду, чыккан ылай бул болду. Мол болду ылай. Эми бул дагы сапаттуу болуш үчүн бу жерде дагы бир адам туруш керек. Могу турбайбы? Муну бул топон. Муну тияктан бир күрөк салганда муну бияктан мынтип салып турат. Тияктан бир күрөк салат, кайра мындан мончодан салып. Ошондо кыштын сапаттуулугу өтө зор болот. Бул менен эгер машинкасы жок, аппарат менен машинкасы жок, кол менен аралаштыра турган болсок, мүмкүн эмес. Бакал менен муну тебелеп аралаштырыш бардыгы бир тегиз дагы болбойт. Бул менен бардыгы бир тегиз болуп, азыркы сиздер көргөндөй бардыгы бир тегиз болуп туруп аралашат. Ушул туугандар. Эми сиздерге биз кыштын чыкканын көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Муну дагы бир жолу айтамын, ушуну үй шартында өзүңүздөр эле жазып алыңыздар. Муну айрыкча жанагы кыш күйүп жүргөн адамдар билет. Кыш куйганда кайсы жери жеңил, кайсы жери оор экенин жакшы билишет. Албетте бул кыш куйганда кышты сүйрөп барып таштоо, ылайды салуу жеңил, растворду жасоо бул өтө кыйын. Ошол эң кыйын жерин жеңилдеткенге аракет кылдык. Мунун чыкканына 5 жыл, быйыл 6-жыл болду. Кудай кааласа. Эми сиздерге кыштардан чыкканын көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Ушундай туугандар, кыш куюу бул өтө жеңил эле. Албетте бул кыш куюу оор. Оор жагын адам жеңилдетсе, кыш куюу абдан эле жеңил. Азыр бул жерде куйган кышыбыз жарым сааттак 15 минут, 20 минутада 200-ге жакын кыш куюлду. Анан колдор болсо моундай болот. Кургак мыйдан. Колуң балчык болбойт. Бутуң болсо бутуң балчык болбойт. Мындайча айтканда культурно, шикарно кыш куюу бергиле. Кыш куюу бул жакшы. Адамдын ден соолугуна да жакшы кыш куюу. Эми кышка чейин куюш керек да. Анан кышты кечирээк баштап калсаңар, кыш келип калса анан кыш куя албай каласыңар. Ошол себептен жайында кыш куюп, кышты үй салып дегендей, анан кышты сатып, кышка кам көрүп, көмүр сатып алыш керек. Ушул туугандар сиздерге көрсөтүп аткан жаңылыктарыбыз. Бул болсо бул эме, бул шланга. Албетте бул
водопроводтун шлангасы эмес, водопроводтун адам ичип аткан сууну бул жака колдонуу ысырапкерчилик туура эмес болот. Колонканын суусу бул деген арыктын ары бетинен, жолдун ары бетинен тартылып келген насос менен. Бул жерде включатель турат. Включательди бул жака бурайбыз. Бул жана мечта плитанын включателин койгонбуз бул жерге. Муну бияка включать этебиз. Жактан насос иштейт. Анан муну монтип жибабыз. Анан бул тазаланды. Тазаланган соң бет жака сүйрөп барабыз. Былайга сүйрөп барабыз. Сіздерге түшүнүктүү болсун деп баардыгын төкпөй чачпай ирети менен айтып берип жатабыз. Жана да ушуну өзүңүздөр жазып алыңыздар. Үй шартында эле, жөнөкөй эле. Көп деле акчаны талап кылбайт. Мондай болгаркадан коесуздар, болгондо 2 киловаттан жогору болуш керек болгарка. Анан болгарка менен иштегенде болгарка бир күндө 3 саат, 4 саатка чейин иштеп калат. Бирок болгарканын иштегенден кийин күчү жетпейби деп элдер абдан кызыктар боло берет да. Болгарканын күчү жеткенде де тимеле мындайча айтканда күчү артып да калат. 2,5 киловатт. Бул жер 2,5 киловатт через редуктор. Бул жерде дагы ременный передача, бери чоң шкип. Анан күчтүү редуктор 40-1. Берде 3 саат, 2 саат, 3 саатка чейин иштейсиз. Ошондо иштегенде келип туруп моторду кармасаңыз бир дагы температура жок. Муздак бойдон турат. Жазай турган болсоңуздар, ушундай кылып туруп эле жазаңыздар. Үй шартында эле болгарканы коесуздар. Эгер трехфазный болсо, трехфазный мотор коюп койсоңуздар жакшы. Мунун койгондо бир жаман жери кулакка зыңылдаган болгарканын үнү кылып турат да. Ошол. А так өзү абдан сонун, алхамдулилла. Эми сиздерге берден салып көрсөтүп дагы бир рет көрсөтөйлү. Муну сүйрөп барабыз. Сүйрөп барып. Машинаны бияка токтотобуз, назад берип туруп. Баарынан да колдоруңуздар кургак. Кийимдериңиздер таза. Жана кыш буйганда Ак жол той деген кино бар го. Ошондо аю эмени тебелейт го, баткакты тебелеп, тимеле. Ошондой болуп кыш буйат. Бирок андай болуп кыш куйбаш керек. Кышта аккуратно, шикарно. Адам жанын кыйнабай кыш куйуш керек. Эми кайсы эле жумуш болсо да адам өзүнүн жанын көп кыйнабаш керек. Ошондо ошол адам кылып аткан ишинен рахат алат. Кылып аткан ишинен тажабайт. Күндө ошол ишин жасай берет да. İnşallah. Şimdi bu kışta ben жалгыз куюп атабыз, жалгыз эмес, муну 2 адам болуп куюш керек. 2 адам болуп куйганда ошондо деген саатына 200, 400 где-то 500-600 ушунун тегергенде саатына кыш чыгат. Агер 4 киши болуп куя турганбыз муну, анда саатына 1200 кыш чыгарышат. Эң негизгиси бул жерде ылайды аралаштырганы, анан бу жерде готовый раствор, 2 адам салып берет, 2 адам. Бир мун матрицасы бир калпы мунакей. Бирөө алып келет, таштайт, тигини барып төгүп келгенче биягын бир адам дайындап турат. Ошондой иш арбыт. Анан дагы айта турган бир нерсе. Бул өзү кыштын ар кандай түрлөрү бар. Кирпич заводдон, кыш чыгарган заводдон чыккан кыштардын жана чийки кыш чыгат, аны бышырат. Ошо чийки кышы пресстелип чыккан топурактын нымдары эле полусухой кылып чыгара берет. Алар такыр стройкага жарабайт. Даже ал менен
үй салуу эмес, временка салууга да болбойт. Ал жан тийгендер эзилип калат. Эң негизгиси мына моундай болуп туруп баткактан болуп куюлуш керек. Баткактан болуп куюлуп, бул дагы астык кылат, баткак моундан топондон да аралашыш керек. Ошондо кыш деген өтө сапаттуу болот. Жана да бул ачытылыш керек. Анан чыккан кыштар моуну көрдүңүздөр. Мен айтып жүргөн кыштар жанагы 2 кабат, двухэтажный 2 кабаттуу үй курду деген бала ушул кыштан алып барып үйүнө курган. Ал моуну самандар менен аралашып өтө бекем болот кыштар. Алып барып төгөйлү муну тияка. Могу күрөктү салганы абдан ыңгайлуу да. Монтип салып туруп күрөктү. Аны салып туруп, ана мына жер жерге такалат да. Күч келбейт. Мына кол менен эле мыякты мынтип эле басып коесуң. Баскандан кийин көчөт. Ана мынтип сала бересиң. Дейт да. Мына туугандар түгөндү, кампанын ичи. Ылай салган кампанын ичи түгөндү. Тетиги чыгарылган кыштар тетигине. Ушул эми сиздерге көрсөтө турган жаңылыктардын бардыгын көрсөттүк. Эми кызыгып буларга жазайым десеңиздер, телефон чалыңыздар. Ар дайым биздин маңдайыбызда, эмнен телефондун маңдайында биздин телефондун номеру жазылып турат. Ошого түшүнгөндө кызыгып жазайым десеңиздер, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо бизге телефон чалыңыздар. Кайсы убакта болсо да биз сиздерге төкпөй чачпай жана да ирети менен айтып бергенге дайым даярбыз. Жана да сиздер биздин каналга катталып коюңуздар. Биздин каналга катталып койгон болсоңуздар, биздин жаңылыктар бир дегенде эле чыкканда сиздерге жетип барат. Эми ушул туугандар сиздерге көрсөтө турган жаңылыктардын бардыгын көрсөттүк. Ар бир жаңылыкта bir жаңылык, bir ырыбыз бар. Ошо bir ырыбызды ырдап берип сиздерге. Анан коштошойлу ошо менен. Изгалтыр бул дүйнөдө боорукер сезим менен, ашыкча мүлк жыйнаба, ал кетпейт өзүң менен. Көңүлдү калтырбайлы, ансыз да өмүр кыска, бар өтөт бул дүйнөдөн. Ошол сыяктуу бир туугандарым бири-бирибиздин көңүлдү калтырбай бул дүйнөдө кыска жашоодо жакшы маанайда жашап өтүп кетели. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.